Борбордогу жогорку окуу жайларынын биринде окуп жаткан Данияр билим алууну университет менен гана чектегиси келбейт. Ал ар тараптуу болууну кыялданып, жаңы ачылган жарандык жана санариптик билим берүү борборуна келе баштады. Атылган жайдын алгачкы темасы адамдар менен туура баарлашууга багытталган. Интернеттен угуп келип көрдүк, досторубуз менен, группалаштар менен келип көрүп жана жакты. Ушинтип биринчи жолу тренинг өтүп, катышып бара жакты. Колдон келишинче бош убакытта келгенге аракет кылабыз. Бош убакытта келип өзүбүзгө болгон жаңы кадамдарды көрүп, жаңы билимдерди ачып, ушинтип көргөнгө аракет кылабыз. Борбордун эшиги бардык каалоочулар үчүн ачык. Өтүлө турган темалар көп. Бул жерде бир гана санариптик билим берүү эмес, компьютер колдонуудан баштап мамлекеттик кызматтарды алууга чейин үйрөтүлөт. Өтүлө турган курстардын убактысын, темасын БШКнын сайтынан билүүгө болот. Мен тренер катары ресурстарымды түгөтпөй, коротпой, акча каражатын коротпой, санарип технологиялар менен, мисалы үчүн Кадам жайга же Баткенге же Оштогу тургундарга, жарандарга тренинг өтүүгө мүмкүнчүлүгүм бар. Ошондой эле бүгүнкү эң жакшы бир негиз бул биздин пенсияда болгон жарандарыбыз, улуу урматтуу башка бир мисалы үчүн кесиптин ээлери келип бул жерге келген жаш балдарга билим берүүгө мындай өбөлгө түзүлгөн да. Мен ойлойм, бул деген жакшы шарттар, жакшы мүмкүнчүлүктөр. Эгерде биздин жарандарыбыздын укуктук билими жогору болсо, биз укуктук мамлекетти түзүүдө жана мамлекетке өзүбүз бир туура салым кошууга мүмкүнчүлүк алып жатабыз да. Дал ушундай БШКга караштуу 70 жарандык жана санариптик билим берүү борбору өлкөдөгү китепканаларга, жаштар борборлоруна ачылды. Социалдык жактан маанилүү долбоорду ишке киргизүүгө президент Садыр Жапаров старт берип, борбордун маанисине токтолду. Аталган жайлар аркылуу жарандардын электрондук кызматтарды колдонуусун кеңейтүү, санариптик билим берүү деңгээлин өстүрүү, жаштарды IT кесибине тартуу пландалып жатат. Борборлор өзгөчө алыскы райондордогу жашоочуларга билим берүү программаларынын жеткиликтүүлүгүн жакшыртууга, электрондук тейлөөлөрдү жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдаланууну кеңейтүүгө мүмкүндүк берет. Кымбаттуу мекендештер, долбоор калктын бардык катмарларын, биринчи кезекте жаштарды, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарды, аялдарды, мигранттарды, ал эмес аксакалдарды да тарткандыгы өзгөчө маанилүү. Аталган борборлор билим берүү багытындагы программалардан тышкары жергиликтүү коомчулуктардын ийгиликке жетишкен лидерлери менен жолугушууларды, аялдардын лидерлигин алдыга жылдыруусу, жаштардын дебаттарды өткөрүүсү үчүн аянтча болуп бере алат. Элдин санариптик билимин өркүндөтүүгө жаратылыш ресурстарына кылдат мамиле жасоого багытталган бул комплекстүү социалдык долбоорду ишке ашыруу жарандардын өлкөнүн саясий жана шайлоо системалары тууралуу түшүнүгүн жакшыртууга мүмкүндүк берет. Добуш берүүлөргө болгон ишенимди арттырып, ага жарандардын катышуусун активдештирет. Биздин борбордун өнөктөштөрү бар. Бул жарандык коом өкүлдөрү, мамлекеттик органдар, мисалы санарип тармагында бир нече ассоциациялар менен биз меморандум түздүк, борбордук шайлоо комиссиясы. Ошондой эле билим берүү тармагында, илим тармагында дагы уюмдар менен биргеликте ошолордун билим берүү курстары колдонулат. Ошол эле учурда борбордук шайлоо комиссиясынын ар бир региондо системдик администраторлор бар. Эң башкы милдет жарандык иденттүүлүктү калыптандыруу, өнүктүрүү үчүн кыргыз жараны концепциясын жүзөгө ашырууга багытталган. Ошондой эле улуттук каада салттарды сактоо жана өркүндөтүүнүн 2022-2027 жылдарга улуттук программасын ишке ашырууну көздөйт. Мында Манас эпосу боюнча эң мыкты тарыхый салттар эске алынат. Окутуу программалардан тышкары борборлор ар кандай коммуникативдүктагы аянтча болууга даяр. Биз айрым мисалдарды азыр көрөбүз. Долбоорубуз региондорду камтуу географиясы боюнча да, темалардын жана программалардын мазмуну боюнча да, иш-чаралардын түрдүү формалары боюнча да бара-бара кеңейет. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандан өнүгүш үчүн руханий жактан өнүккөн улуттук үй бүлөлүк наркты, баалуулуктарды урматтаган, башка этностордун, башка дин өкүлдөрүнүн укуктарын сыйлаган, түрдүү тилдерди билген санариптик компетенцияга ээ билимдүү кыргызстандык жаранды калыптандыруу маанилүү экенине токтолду. Ошондуктан өлкө башчы борборлордун программасында кыргыз элинин баалуулуктары менен нарк насили, өлкө тарыхы тууралуу системалуу маалыматтык билим берүү иштерин киргизүүнү сунуштады. Элдин санариптик билимин өркүндөтүүгө, ошондой эле жаратылыш ресурстарына кылдат мамиле жасоого багытталган бул комплекстүү социалдык долбоорду ишке ашыруу адамдардын потенциалын гана жогорулатпастан өз ара түшүнүшүүсүн, бири-бирин сыйлоосун жакшыртууга, өлкө жашоосуна жана өнүгүшүнө жарандардын катышуусун арттырууга,
өлкөнүн мындан ары өнүгүүсүнүн маанилүү негизи катары Кыргызстандын элинин биримдигин чыңдоого мүмкүнчүлүк түзөт. Ачылуу аземинде АКШдагы Борбордук Азиялык IT форумуна катышып жаткан Кыргызстандык IT делегациясы менен түз байланыш уюштурулду. Ал жакта мекендештер Кыргызстандын IT имиджин илгерилетип, ата мекендик IT тармагына инвестиция тартууда. Борборлор аркылуу абдан чоң идеологиялык жумуш аткарылып аткан, иштелип чыгып аткарылып аткан деген ойдо болуп атабыз. Экологиялык тармак бар, жанагы экономикалык багыттары бар, жасыл технологияларды өнүктүргүзүү, анан адилеттүү социалдык коом куруу боюнча бул өзгөчө багытта. Ушул үч багыт боюнча ошо центр аркылуу биз бир топ баягы элдерге маалымат берип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошонун натыйжасында баягы жакшы иш аракеттер болот деген ойдобуз. Мамлекет жыл аягына чейин алыскы райондордо жана айылдарда дагы бир нече борборлорду ачууну колдойт. Алар дагы китепканаларда жана жаштар борборлорунун базасынан орун алат. Бул социалдык долбоор өнүктүрүү боюнча эл аралык өнүктөштөр менен биргеликте ишке ашырылууда. Президент Садыр Жапаров бүгүнкү күндө дүйнөлүк өнүгүүнүн башкы тренди санариптештирүү экенине токтолуп, Кыргызстанда эски системага көнүп, санариптештирүүнү ишке ашыргысы келбеген министрликтер бар экенин кошумчалады. Мына мен өткөндө 1 сентябрга чейин баардык маалыматтарын санариптештирүү министрине бере элек министрлер бербесе кызматтан кетет дедим элем, бардыгы берди. Булар жарым жылдан бери созуп жүргөн министрликтер экен, мага ал кабар жетпей жүрүптүр. Ошондуктан анан мен мындан 15 күн мурда талап кылдым. Бардыгы берди, эми санариптештирүү министри ишти алып баруу гана жагы калды. Өлкө алдыңкы жарым жылдыкта толук санарипке өтүү ниетинде. Азыр башкаруу, экономика, билим берүү, социалдык чөйрө жигердүү санариптештирүү процессинде турат. Айпери Самат кызы, Азамат Жапаков, Ала Той 24, Жума кайрык.